Ырыскынын ачкычтары. Бүткүл жандыктын ырыскысын берген Аллах Таала ал адамдарга жана жан жаныбарларга күнү түнү ырыскыларды берип турат. Бирок адамдар мээнет кылбастан ырыскыга жете алышпайт. Анткени Аллах Таала ырыскыга жетүүнүн ар кандай себептерин да кошо жараткан. Ал себептер бир жагынан мээнет кылуу, аракеттенүү жана иштин жолун таба билүү болсо, а бир жагынан Аллах Таалага дуа кылуу, ага гана таянуу жана такыбалык кылууда ырыскынын себептеринен болуп эсептелет. Ошондой эле ырыскыга ар кандай эшиктерди ачып берет. Ырыскынын ачкычтары туурасында көптөгөн аят хадистер келген. Ырыскынын себептерин аткаруу менен пенде Аллах Тааладан жакырчылыктан сактоону жана ырыскысын кеңейтип берүүсүн сурайт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намаздын аягында Аллах Тааладан мындай деп сурайт эле: О Аллах, мени куфурлуктан, жакырчылыктан жана кабыр азабынан сактооңду сураймын. Ырыскынын ачкычтарынын биринчиси ата-энеге жакшылык кылуу жана тууганчылык байланыштарды бекем кармоо. Ата-энеге жакшылык кылуу бул жалгыз Аллах Таалага сыйынуудан кийинки эле орунда турган Курандагы буйрук. Ата-энеге жакшылык кылуу жана алар менен жылуу мамиледе болуу ар бир мусулмандын милдети. Эгерде адам ата-энесине жакшы мамиледе болуп жана туугандары менен байланышта болсо, анда анын ырыскысы көбөйтүлүп берилет. Бул туурасында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кимди анын өмүрүнүн узарышы жана ырыскысынын көбөйүшү кубандырса, анда ал ата-энесин сыйласын жана тууганчылык байланыштарды үзбөй кармасын. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде мындай деп айтат: Кимди анын ырыскысынын көбөйүшү жана өмүрүнүн узарышы кубандырса, анда ал тууганчылык мамилелерди үзбөй кармасын. Экинчи, Аллах жолунда садака кылуу. Садака бул мусулмандын ыйманынын бекем экендигин билдирген амалдардын бири. Себеби мал дүйнөнү жакшы көрүү жана аны жыйнап көбөйтүү бул адамдын табиятында бар нерсе. Эгерде ким Аллахтын ыраазылыгы үчүн табиятына каршы туруп, мал мүлкүнөн садака берсе, анда бул анын ыймандуулугуна далил болот жана ырыскысын көбөйтөт. Аллах Таала айтты: Айткын, чындыгында Раббим өзү каалаган пенделерине ырыскыларын кеңейтет жана кимге кааласа тарытат. Эмнени садака кылсаңар, анын ордун толтуруп берет жана ал эң жакшы ырыскы берүүчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аллах Таала айтты: Эй адам баласы, садака кылсаң, мен сага ырыскыңды көбөйтүп беремин. Жакшылык иштерге садака кылсаң, Аллах сенин ырыскыңды көбөйтүп, сарптаганыңдын ордун толтурат. Ошондой эле адам садака берүү менен ооруган жакындарынын айыгуусуна себеп болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оорулууңарды садака берүү менен дарылагыла деп айткан. Үчүнчү, Аллах Таалага ибадат кылуу. Ибадат кылуу бул эртеден кечке мечиттен чыкпай ибадатта болуу дегенди түшүндүрбөйт. Анткени намаз окуунун жана зикир чалуу ибадаттарынын өзүнүн белгиленген убакыттары бар. Ошондой эле закет берүүнүн, ажылык кылуунун да өзүнүн белгиленген убакыттары бар. Бирок адам кандай жерде, кандай абалда болсо да жүрөгүн Аллахка арнап, аны эстеп жүрүүсү керек. Ошондо ал ибадатчыл пенделерден боло алат жана көптөгөн ырыскыга жетише алат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям хадис кудсиде айтты: Чындыгында Аллах Таала айтты: Эй адам баласы, өзүңдү мага ибадат кылууга арнагын. Мен сенин жүрөгүңдү байлыкка толтуруп, жакырчылыктан куткарам. А эгерде өзүңдү мага ибадат кылууга арнабасаң, анда мен сенин колдоруңду иш менен алек кылам жана сени жакырчылыктан куткарбайм. Төртүнчү, Аллах Таалага тоокел кылуу. Аллах Таалага тоокел кылуу боюнча Куран китебинде бир аят бар. Ал жөнүндө пайгамбарыбыз Абу Зар радиаллаху анхуга мындай деп айткан: О Абу Зар, эгерде бардык адамдар ушул аятты колдоно билгенде, бул аларга дүйнө жашоосунда жетиштүү болмок. Ал аят мындай: Ким Аллахтан корксо, анда ал аны кыйынчылыктан чыгарат жана ал күтпөгөн жактан ырыскысын берет. Ким Аллахка тоокел кылса, Аллах ага жетиштүү. Чындыгында Аллах өз ишин аягына чыгарат. Аллах ар бир нерсенин өлчөмүн белгилеп койгон. Бешинчи, такыбачылык. Такыбачылык бул Аллах Тааладан корккон жана аны сүйгөн абалда жүрүү жана анын айткан буйруктарын аткарып, тыйган иштеринен тыйылуу. Такыбачылык көбүнчө адамдын жүрөгүнө байланышкан иш аракеттерден болуп эсептелет. Аны адам мен такыбамын деп тышкы жүрүм туруму менен көргөзө албайт. Эгерде адам
Аллахтан чын жүрөктөн коркуп жана аны сүйсө, анда ал такыбачылыкка жетишет жана ага ырыскынын эшиктери ачылат. Бул туурасында Аллах Таала мындай деди: Ким Аллахка такыбалык кылса, анда ал аны кыйынчылыктан чыгарат жана ал күтпөгөн жактан ырыскысын берет. 6. Аллах Тааланын берген неематы үчүн шүгүрчүлүк кылуу. Ырыскыны көбөйтө турган себептердин эң негизгилеринен ал берилген неематтарга шүгүр кылуу. Анткени адам колундагы неематтар үчүн Аллахка шүгүр кылса, анда Аллах Таала ошол неематтарды сактап жана өзүнүн фазилети менен андан да көбөйтүп берет. Аллах Таала айтты: Силердин Раббиңер жарыя кылды. Эгерде мен берген неематтарга шүгүр кылсаңар, анда мен силерге андан дагы көбөйтүп берем. 7. Күнөөлөр үчүн истигфар айтуу жана Аллах Таалага тобо кылуу. Аллах Таала Нух пайгамбардын өз коомуна күнөөлөрүнө кечирим суроосуна үндөп даават кылып айтканы туурасында мындай деп айтат: Мен айттым: Роббиңерден кечирим сурагыла. Чындыгында ал кечирүүчү. Ошондо ал силерге нөшөрлөгөн жамбыр жаадырат жана мал-мүлк, балдарыңарды көбөйтүп, силерге бактарды өстүрөт жана дарыяларды агызат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кимде-ким ар дайым истигфар айтып жүрсө, анда Аллах аны бардык кыйынчылыктардан чыгарат, бардык тынчсыздануулардан куткарат жана анын ырыскысын ал күтпөгөн жактан берет. Кимде-ким Аллах Тааланын динин туура жана чын ыклас менен карманса, анда асман менен жердин Раббиси өзүнүн ыйык Куранында ага эсепсиз ырыскы берип, асман менен жердин берекесин ача тургандыгын убада кылган.